Андан сырткары ушул энергетика боюнча мына сөз болуп кетти, ушул боюнча мен бир-эки ооз айтып коеюн. Биз мына энергетика министри менен ушул маселелерди кабыл алдык жана ушуларды дагы контролдошубуз керек. Кыргыз Республикасынын территориясында март айынын аягына чейин бир дагы майнинг фермалары иштебейт. Эгерде кимдир бирөө майнинг фермасын кошконго аракет кыла турган болсо, каттуу жазага тартыласыңар. Бул бир. Экинчиден, бардык мамлекеттик органдар, министрликтер, ведомстволор, мекеме ишканалар кечки саат 6-дан кийин мекеме ишканалардын толук бойдон электр энергиясын өчүргүлө. Себеби кээ бир министрликке кирсең түнү менен кондиционерлер иштеп турат. Ар бир этажда, ар бир кабинетте эртең менен келгиче жылуу болуп калсын деп кондиционер жандырып коюп кетесиңер. Андай болбойт. Энергетиктер ушуну каттуу көзөмөлгө алалы. Бизде эчкиде бир тоңуп кала турган деле бир 20-30 градус суук жок. Эч нерсе болбойт. Эртең менен жумушка келгениңерден кийин жарым саатта кабинетиңер ысыса. Эч нерсе болбойт. Түнү менен ушу өчүрүп кое турган болот. Кечки саат 6-дан баштап мекеме ишкана, мамлекеттик мекеме ишкана, ведомстволор, органдардын бардыгы светтериңерди өчүрүшүңөр керек. Туура кээ бир мекеме ишканалардын территориясы чоңураак. Аны ал жерде кантип карайбыз дейсиңер. Ну, бир жанагы кароолчу коюп болсоңор, 2 кароолчу койгула. 2 кароолчунун ордуна 4 кароолчу койгула. Бирок светтерди өчүргүлөгөн. Мына ушул маселелерди каттуураак байкагыла. Конечно, эми жанагы свет өчпөй турган дагы кээ бир мекеме ишканалар бар. Ал коопсуздук органдары бар, кээ бир укук коргоо органдары бар. Ал жактарды, конечно, алардыга мындай избирательный подход кыласыңар.